Мына ошентип экинчи күндүн таңы да аппак атты. Бул күнү таң эрте бата тилеп кой союлат. Балдар устаттар менен биргеликте кой союуга катышып, устукандын түрлөрүн үйрөнсө, кыздар жарма жасашмакчы. Ал кантип жасалат? Чогуу күбө бололу. Омин. Ушул жандыктын жаны Кудайга, таны жерге, о жараткан Кудай. Ошо Кыргызстандын, кыргыз элинин келечеги бийикте турган, өнү өстүрө турган ер азаматтарыбыз көп болсун. Бай бакубаттуу Кыргызстанда жашайлы. Омин. Омин. Айтканыңыз келсин. Мынакей, өзүңүздөр көрүп жаткандай, мырзалар койду мууздап, кылдатык менен терисин сыйрып башташты. Ал эми бул учурда айымдар өздөрүнө тиешелүү жумуштарын аткарып, Кыргыздын улуттук суусундагы жарманы жасоого киришти. Биринчи ичин жарганда төшүн чыгарабыз. Төшүн мындай кесип алып туруп, анан ичинин формасын акырын түшүрүп алабыз. Могул жерден тешкенибиздин себеби, анткени мыяктан кабырга келет, мыяктан төш эт кошулганда, экөөнүн кошулган жери сөбө болуп калат да. Кемирчек болуп. Ошоктон кемирчек. Ошоктон оңой колтон кесип алсак болот да. Бул кой союуда бардык жери көрүнүп эле турат. Бир аз көрүп ыгын билип алсаңар эле. Жакшылап байкасак. Анан муну бир аздан ылдый түшүрүп кете беребиз. Анан маяктан абайлаш керек да, ичин жарып албаш үчүн. Терини өйдө тартып туруп, анан акырын тиги карынга тийгизбей, анткени карынга тийсе бок жинин баары тышына чыгат. Өзүңөргө ыңгайсыз болуп калат да. Биринчи ичин чыгарыш үчүн биринчиден карын майды сыйрып алабыз. Муну менен жөр, көм, анын деген кыргыздын толтура тамактары бар. Ошолорду жасаса болот. Өттү акырын алып алыш керек. Өттү жарып алсаңар, этиңер ачуу болуп калат. Ошон үчүн өттү этияттык менен алып, канга кошуп салышыбыз керек. Эми кезек кыздарда. Арпаны кууруп алгандан кийин тасторкондун бетине жайып, ичине сергитип алабыз, кургун эме муздатып алабыз. Муздатып алгандан кийин соккуга салабыз, сок билек менен күйшөйбүз. Бул соккуга салып, сок билекти күйшөгөндө эмне үчүн? Ал дейди арпанын кылканын чыгарабыз. Арпанын кылканын чыгарыш үчүн сок билекке соккуга салып туруп, сок билек менен күйшөйбүз. Азыр биз Асыл КЖ тобунун мүчөсү Жанарага сөз узатсак, анда Жанара айтсаң, бул жерде силер арпаңарды кууруп алып, эми күйшөп атасыңар. Бул күйшөгөн абдан оор бекен. Менин оюмча бул абдан оор. Демек дегенде бул деген жыгач өзү эле сак билек деп коет мунаты. Сок билек деп коет. Аны көтөргөн көп деген күч керек болот. Бул арпаны жанчыш үчүн тоже көп күч керек да. Жанчылбагаса максым бузулуп калат. Анан айя күйшөлгөндө дагы эме алыш керек. Арпаны күйшөп бүттүк. Андан кийин
ошо арпанын деген кебектерин учуруш үчүн желпүрүн табактап коет. Мындай жайык темир табакка салып алып, шамалдын багытына карама каршы сапыра баштайбыз. Учуш керек. Арпа талканды жаргылчакка тартып алгандан кийин арпанын элекке салып туруп, арпанын кебектерин элек менен чыгарышат. Электен калган кебектерин ушинтип чыгарып коесуңар. Желпип коет. Же болбосо жанагы күшөгөндөн кийин сапырбадыңарбы? Же ошондой кылып сапырып кебегин чыгарып саласыңар. Яна мундан моундай кесек арпа болуп калгандарын жерип туруп кайра унуна кошуп бересиңер. Анан тарканыңар даяр. Максым даярдоо үчүн казанга көлөмүнө жараша кыздар 15 литрдей жарма жасаганда тага 50 граммдай тоң май салынат. Астына тоң май салынып, тоң май эригенден кийин бир чыныдай ун куурушат. Эме салып туруп, анан эми аралаштыра бер. Эме тоголок калтырбай, бөлтөк мындай калтырбай аралаштыра берсең эле ун куурулат, майга бүт аралашат. Un куурулуп бүткөндөн кийин казандын өлчөмүнө жараша 15 литрдей суу куюлат. Бул казандын өлчөмүнө жараша. Суу кайнап чыккандан кийин анан талкан чалынат. Силердин азыркы жасап атканыңар 15 литрдей суу, ага силер бир 300 граммдай талкан чаласыңар. Суу талканды болсо кайнап чыккандан кийин чаласыңар. Кайнап чыккандан кийин талкан чалынат. Талкан чалынгандан кийин максимум бир саат же 1 саат 10 мүнөттөй кайнап бышып бүтөт. Оттон чыгарып аласыңар, муздатасыңар. Муздагандан кийин туз салынат, ачыткы куюлат, анан дагы кайра бирке ун чалынат. Ошо менен жаап коесуңар. Устукандоо негизинен кой союнун маанилүү бөлүгү деп эсептесек болот. Анткени кандай устукандаганга жараша ушул устукан биздин конокторубузга тартылат. Бул койдун сан бөлүгү. Муну кесип атканда ар бирөөнүн өзүнүн издери болот. Могу булчуң өзүнчө кетиш керек. Бул көрүнүп турат, бир жакчага кесилет. Анан бул эң негизги тартип устукандоодо. Бири-биринин эти бири-бирине кошулуп качып кетпеш керек да. Ошон үчүн бир аз кесип алабыз муну. Кесип алгандан кийин качып кетпеш үчүн болжол менен бул жамбашта. Жамбаштын өлчөмүн алып алабыз. Ушундай бөлгөндө биздин устуканыбыздын эти жакка качкан жок. Өз орду менен чыкты. Анан мунун аты эмне? Чүкөлүү жилик же жото жилик деп койсо да болот. Ортосунда без болот. Ошону сөзсүз түрдө алышыбыз керек. Анан ушул эле жерде тарамыш болот да. Бул негизги эрежелер, ушуларды сөзсүз түрдө аткарышыбыз керек. Бир устуканыбыз даяр. Бул эмне жилик? Бул кашка жилик деп коет. Бул мунун бояк жагында эттери көп. Томпокой эт турат. Бул казанга түшсө бышпай калышы мүмкүн орто жагы. Ошон үчүн жакшы бышыш үчүн ортосунан тартып коебуз. Ошондо бул эт, бул жилик жакшы бышат. Андан кийин бул эмне? Бул жамбаш. Жамбаштын бул ич жагында тарамыш болот да. Тарамыш. Бул тарамышты жууп салыш керек. Бул устуканыбыз даяр. Кийинкиси бул эмне? Кол, Мына жакта өзүнүн эттери көрүнүп турат. Мол кара кабырга деп коет. Кара кабыргага өзүнө тиешелүү эттерин кесип алабыз. Бул кара кабырга, билесиңер, Анан тиги арткы жиликти мындайдан баштаганбыз, муну тескерисинен да, ичинен баштайбыз. Мында кармасаңар, боякта томук болот. Кармап көргүлө, томук бар экен.
ушул жактан кесебиз. Томогун эки четтен кесип туруп, бычактын башы менен аяққа соккондо сынып кетет, ачылат да. Муну тартканда көңжиликке жакыныраак алабыз. Анан далынын кемирчегин кесип коебуз. Бирок аягына чейин эмес. Эгер аягына чейин кесип алса эмне болот билесиңерби? Бул бышып атканда түшүп калат. Бияқта моюн деген бар. Бияктагы кабырганы сындырбай чыгарыш керек. Анткени апаларыбыз, жеңелерибиз эт туруп атканда сынган кабыргага колун тилдирип алышы мүмкүн да. Бул эмне деп коет? Омуртка жана арка. Моюн да, моюн. Моюн омуртка деп коет. Могул этти эмне деп коет? Сулпет, ооба, туура сулпет. Бирок башкача аты да бар. Салат жасайт. Моюн эт деп коет. Бул моюн. Бул арканы бышкандан кийин, эгер мынтип кеспей койсо, бышкандан кийин кессең эзилип калышы мүмкүн да. Ушинтип кесип койгон ыңгайлуу, ылайыктуу болот. Мунун бул жагын ушундай эле кума менен чыгарып алабыз. Мындай кесип койсок, эт тартканга кийин устуканда бөлгөндө бышкандан кийин ыңгайлуу болот да. Кыздар, сиздер жандан бери көрүп атасыңар, мал союлуп, андан кийин ичегилердин баардыгы жайланып, тазаланды. Эми кийинки кадамыбыз бул деген жөргөм жасоо. Жөргөм деген бул баятадан эле ата-бабалар жасап келген эң даамдуу, таттуу аштын бири. Бул үчүн эмне кылабыз? Бул үчүн биз кара ичегин алабыз. Кара ичеги деген жакшы таза жуулуп келет. Андан кийин өрөбүз. Бул өрүмдүү болсо 5 өрүм, же болбосо 5 сала деп айтып коюшат. Буну ичинен алып туруп сыртта кайрыйбыз. Андан кийинки колдорго мындай өрүп алы беребиз, илип. А бул учун, бүткөн учун. Бул башкы колго коюп илебиз дагы. Ушундай кыймылдар улана берет. Уланып эле муну узун учун деген бош ташташыбыз керек. Себеби мындан кийинки кадамыбыз пиязды туурап туруп, андан кийин ич майга деген жайылып, ич май bunun ичине салынат. Андан кийин бүтүрөбүз, бүтүргөндөн кийин казанга салып коебуз. Бегим айдын өргөнү да ушундай жакшынакай болду. Андан кийинки кадамыбыз бул кыздар ичегин өрүп атышканда биз пиязды осо мондай майда турайбыз. Болушунча майда болсо ошончо даамдуу болот жана бышканы да жакшы болот. Мынакей пиязды майда турап алгандан кийин биз деген пиязды бул ич майды жакшы жайып алып, тегиз жакшы жайып алып, сеп баштайбыз. Буну сепкенде дагы бул текши бир жеринде көп эмес, бир жеринде аз эмес, текши сепсек даамдуу болот. Пиязды сеп бүткөндөн кийин туз себебиз татымы боюнча. Андан кийин каалаганда же кара муш сепсеңиздер болот, же кызыл муш сепсеңиздер болот. Мындан кийин буну өрөбүз, биз ороюбуз. Мынакей кыздар көрүп атасыңар, бул дагы бир кыргыздын бир даамдуу тамактардын бири.
өрүлгөн ичегиге бул майды салып баштайбыз. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй биздин жүргөмүз даяр болду. Буну эми казанга салыш эле калды. Буну кыздарыбыз менен чогуу жасадык. Ушундай татнака өрүү болуп түшөт. Ичиндеги майы менен даамдуу көргөн болот. Эми ушул жерден жакшыраак түшүнүп алгыла. Силер менин айтканым боюнча устукан тартып коноктосоңар. Бул карчыганда чыгаргандан кийин дароо эле муну кесип коет да. Эмне себептен кесип коет деп ойлойсуңар? Себеби деген ушкандай эти чыкпат да. Ушканда могу үстүндөгү майды көрдүңөрбү? Мындай болуп калышы мүмкүн да. Ошондо карчыганы мындай тилгенде май жок болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биягын тешип коебуз. Тешип туруп кабырганын учуна илип коебуз. Кабырганын башына. Биягын кабырганын аягына илип коебуз. Менен карчыгабыз даяр. Эми бул устукандар улуулугу боюнча тизилген. Сакалдуулугу боюнча. Эң биринчи куймулчак. Бул кимдерге берилет? Бул эң негизги сыйлуу конок, эң сыйлуу конок кудагыйларга берилет, же болбосо байбичелерге берилет. Куймулчак. Аял затына чоң апаларга берилет. Андан кийинки устукан жамбаш. Бул кимдерге берилет? Бул негизинен сакалдууларга берилет. Сакалдуу сыйлуу конокторго. Аял эркек дебей бериле берет. Андан кийинки жилик, эмне жилик? Эсиңерде калдыбы? Чүкөлүү жилик, же болбосо жото жилик деп коет. Бул да жамбаштан кийинки сакалдуу устуканга кирип кетет. Андан кийинки устукан кашка жилик. Бул да сакалдуу устукан жото жиликтен кийин. Андан кийинки сакалдуулук боюнча бул карчыга эсептелинет. Карчыга майлуу болот. Анан мындай бөлүнөт. Бул жагы эмне болуп кетет? Бияк сулпет, бул деген бул бөлүгү тураган эт катары кетет. Устукан катары карчыга кетсе, кабыргалар кетсе, бөлүнгөндөн кабырга болот да. Негизги бөлүгү карчыга деп аталат. Бөлүнгөндөн кийин булар карчыга кабыргалардан турат. Бул бөлүгү бүлкүлдөк деп коет. Муну тураган эт катары чараларга, табактарга салынат. Андан кийинки устукан бул каржилик деп коет. Бул кимдерге берилет негизинен? Эркектерге, жигиттерге, эркектерге берилет да, көбүнчө. Көбүнчө эмес бүт эле. Андан кийинкиси бул далы. Бул көбүнесе аял затына тартылат. Аял затына да тартылат, эркектерге деле тартса болот, бирок көбүнчө аял затына тартылат. Андан кийинки устукан эмне? Көмжилик деп коет. Бул кимдерге тартылат? Бул негизинен кызмат кылган келиндерге тартылат. Муну жаңылып конокторго тартып алса, анда уят эле болот. Андан кийинки бул эмне деп коет? Бул кара кабырга. Бул устукан катары деле кетпейт, мында кошумча табакка кетирсе болот. Бул моюн эт. Муну негизи кошумча эт деп койсо болот. Муну ар кайсы тамакка кошуп ийсебиз, бирок негизинен тураган этке кошулат да. Мына экиге бөлүнүп, эки табакка тураган эт катары кошуп ийсе болот. Омуртка бул устукан эмес, муну жаш балдарга, жаш жигиттерге, жаш кыздарга, кичинекей балдарга тартууласа болот. Башты негизинен сакалдуу устукан. Кыргыздын салты боюнча сакалдуу устукан деп эсептелинет. Башты улуусуна тартылат. Баш менен чогуу башты жаңгыз эле берип койбостон, баш менен чогуу сакалдуу устукан тартылат, жамбаш тартылат да. Жамбаш же чүкөлүү жилик тартса болот. Түшүндүңөрбү балдар? Эми ушул боюнча түшүндүргөн боюнча устукан тарта аласыңарбы? Табак тарта аласыңарбы? Эми кийинки сынагыбыз бар.
анда силерди кандай түшүнгөндөрүңөрдү текшерип көрөбүз. Кой союунун да өзүнүн эрежеси болот. Анын сыңары казанга да ар бир жиликти өз орду менен салуу керек. Ошентип көңүлдүү маанай менен окуучулар кечти тосуп алышты да устукан тартуу сынагында беттешти. Мына азыр биздин Кыргызстан долбоорунун кезектеги иш-чарасына туш келдик. Азыр биз устукан тартуу сынагына кезек беребиз. Азыр бизге Мурас тобу өзүнүн меймандарын тосуп, ошол меймандарына устукан тартуу сынагынан өтүшөт. Азыр мен силерге ошо меймандар менен тааныштырып өтөйүн. Бул жерден төрдөн баштасак, эр тараптан белгилүү манасчыбыз Замир, андан кийин Камил манасчы, андан кийин Алмаз, өзүңөрдүн агайыңар, мени тааныйсыңар. Мелис менин атым, Болот агайыңар, Тилек агайыңар, анан Атай агайыңар. Анан эпчи тараптан санап келгенде тааныштырсак, Айнагүл эже, биздин Гүлнур эжеңер, Анар эжеңер, Гүлбар эжеңер, Чынар эжеңер, анан Атыркүл, Рахат, Жанат эжеңер. Силерге меймандар келишти. Силер кадимкидей өз үйүңөргө мейман тосуп атасыңар дагы, бүт дастаркон салып, колго суу куюп, дастаркон салгандан баштап, ушу канча киши кандай болуп, бул жерде жолу боюнча, жашы боюнча ордун таап отурушту. Ошого карата эркек балдар табактарын жасайт дагы, кыздар болсо өздөрүнүн иштерин, дастаркон жайып, сорполорун куюп, баары кадимкидей мейман тоскондой болосуңар. Суроолор жокпу? Баары түшүнүктүү анда. Анда эмесе ишиңерге ийгилик. Эң биринчи баштоочу бул деген колго суу куят, билесиңер. Колго деген ушул эме топтун эң кичине мүчөсү бул Нурсултан куят. Нурсултан деген колго суу куюн жол-жоболорун өзүң билесиң, бардыгын. Ошол жол-жоболор менен так эрежени аткарып колго суу куясың. Андан кийин дасторкон салынат, кыздар. Кыздар дасторкон саласың. Ага деген Эркинай менен Бурул. Экөөңөр бөлүнөсүңөр. Эркинай менен Бурул дасторконду саларыңар менен, андан кийин табактарды коердон биринчи шорполорду таратасыңар. Шорполорго бардыгына жеткендей кылып, кандай сунушту билесиңер, ылдый болуп, кандай экенин. Аз күттүр. Ошолорду. Андан кийин болсо шорподон кийин табактар таратылат. Анан бул жерден этти бөлүштүргөнгө Улан сен каласың, Санжар каласың. Макулбу? Анан кийин барганда Санжар сен тартасың этти. Устугандайсың. Макулбу? Сен аны билесиң, калгандары ушундай. Калгандарыбыз болсо майда чүйдө жумуштарына жардам берет. Эми олар салып койгон. Мындай азыр мына колго суудан мурун азыр биз биринчи конокторду күтүрбөй бат-баттан эттерди бөлүштүрө коелук. Анда деген тааныштырып кеткен боюнча бардыңар эсиңерде да. Эр жактан ошондо Замир агайга биринчи тартылат. Замир агайга баш чүйдүн эмеси боюнча биринчи башта ал. Оң кулакты кесип. Каягың кесип? Оң кулак. Сен тийбейсиң, Нурсултан. Тийбейм, көрсөтүп атам. Калган суу куя берели. Жамбаштан. Ошондо эки дагы кошушубуз керек болчу. Жамбаш кошулбайт буга. Жамбаш кошулбайт башка. Жамбаш кошулбайт. Азыр кыздар эме кыздар жок, мына чүкө жиликти кошуп берем. Капет ами. Мону этят. Эдиятта акырын. Кызга саласыз жамбашка. Жамбашка эмени кошуп берем. Ошону. Алгач конокторго эт тартылаардан мурун албетте колго суу куюлуп, дасторкон жайылып, шорпо берилет. Житерге бирок алды беле? Ооба. Ашып калса эч нерсе болсуңар. Düşürüp aldым. Ооба.
буларга башты тартабыз. Себеби мен чүй жеринде жүргөндүктөн биз жакта башты буларга тартат. Ошон үчүн мен башты буларга тартам. Экинчи үлкен башты тартам. Үчүнчү Бул жерде Мурастоо жаңылыштык кетирди. Себеби кашкачылык каржылыктан улуу устукан болуп саналат. Бирок Мурастын балдары эки кашкачылыкты эң кичүү меймандарына тартышты. Ал эми улуу меймандар кичүү устукан алып калышты. Бул жерде жаңылыштык менен карчыга тартылды. Негизи карчыга далыдан улуу устукан. Күмжүлүк деп кой. Күгүмдөргө тартылат. Муну жаңылып конокторго тартып алса, мында уят эле. Бул жерде Мурастан эң одоно ката кетти. Тактап айтканда, мейманга тартылбачу күмжүлүктү бир эмес 3 жолу тартышты. Мурастоо азыр эле сиздер устукан тартыңар. Ошо устуканды туура тарттык деп ойлойсуңарбы? Биздин оюбузча туура тарттык деп эле ойлойбуз. Болбосо да үмүт кылабыз да туура тарттык деп. Эмне үчүн? Билбейм, бизде деген мындай эмне себептен дегендиктен болгон билимибизди, билгенибизди колдонуп, чындыгында аябай эле сүрдүү болот экен да. Биринчи жолу ушинтип өзүбүз устукандарды атабыз да. Андан кийин аябай эле сүрдөнүп, буламса нетип, бияка алып кайра кошуп, бияка алып кайра кошуп, эми тарттык эми ойлойбуз жакшы эле болот деп. Болгон билимибизди колдондук, ошол себептен туура тарттык деп ойлойбуз. Агай манасы жамбаш береді. Жакшы сөйлөсүң. Замир ага манасы баш, кош кол, кош шунча жамбаш кош кол. Күнжүлүк. Акылыңа жубал бар. Чүкөрткөн, чүкөрүнү ким керек? Эркектерге бөлөт, эмеге? Жотожулук эркекке бөлөт. Эме ага. Буну Мелисага бөлөт. Камилага.
Кудайга сиз алып барат экенсиз. Жакшы жерге берет экенсиз. Акча базар алып барат. Замазай. Сизге болот а? Бул жерде Барчындын биринчи катасы каржылыкты даладан кийин тартканы болду. Жолу боюнча каржылык даладан улуу устукан. Бул каржылык деп коет. Бул кимдерге берилет? Эркектерге берилет. Мынакей Барчындын жигиттери күңжүлүктү меймандарга тартып ката кетиришти. Силер биринчи топко караганда убактыңарды үнөмдөдүңөр. Силер мурун даярданган беле? Биз мурун даярданган эмеспиз. Өзүбүздүн балдарыбызга ишенип эле кеңеш менен топ чечип, балдарды ошо өзүбүздүн балдарыбызга ишенип келип атабыз. Буюр сайын көрөбүз. Жакшы бала алганга аракет кылабыз. Аракет кылабыз, жакшы бала. Биринчи орунду алабыз деген үмүткө ишенесиздер? Ишенебиз. Темирлан сен кой анда. Барай. Чогор кеткен lazım. Темирлан. Курдосуна дырка бар экен. Жамбаш, анан чүкөл жейт. Жөтөт. Эркектерки уже 3 эме болду. И кажылык. Кажылыктан кача 2 адам бар да. Бул деген эме, короче. О, алдыңкысы экен, көрөбү. Кашкажылык эмеспи, узун экен. Жок, алдыңкы эмесинки да. Кашкажылык экен. Кашкажылык айылдарга тартылат. Эме биринчиден биз деген жамбашты улууларга тартып, конок болуп келгенден Замир агайга тартайлы. Буга жамбаш чөрөйлү. Чүкөлү жилик дегенге фамилия. Башты негизинен сакалды устукан. Кыргыздын салты боюнча сакалды устукан деп эсептелинет. Башты улуусуна тартылат. Баш менен чогуу сакалды устукан тартылат, жамбаш тартат да. Жамбаш же чүкөлү жилик тартса болот. Андан кийинки эмелер деген кашка жилик. Кайсы. Тамыз болуп кетти. Ашына чыгып
Бул жерде Асыл Кежинин балдары жаңылышты. Себеби кашкачылык жолу боюнча улуу, бирок аны даладан кийин тартышты. Андан кийин бул деген жамбаш. Экинчи эме. Андан кийин школ жилик. Ал эми бул жерден жигиттер эркектерге тартылчу каржылыкты аялдарга тартышты. Демек, бул да чоң ката десек болот. Мен бул эжелерге эме кабыргадан Мурастоо устукан тартуу боюнча эң биринчи төргө баш менен жото жилик кетти, андан кийин жамбаш кетти. Анан каржилик, далы, анан кашка жилик кетти. Ирети боюнча мисалы эң аягында силер кашка жиликтер койдуңар, алардын жолу боюнча каржилик менен далыдан улураак. Алар эң төмөнүнө кетти да. Кашка жилик улук, кашка жилик өзү далыдан да анан каржиликтен да улук. Ал эки кашка жилик эң төмөн кетти дагы, анын үстүнө далы чыгып кетти, каржилик, эки каржилик чыгып кетти. Түшүнөрбү? Ошол жерден туура эмес кетти. Анан эпчи тарапка куймулчак туура кетти, жамбаш кетти, жото жилик, анан 3 күң жилик тартып койдуңар. Бул жерде туура эмес кетти. Биринчиден, мейман тоскондо күң жилик негизинен тартылбайт. Күң жилик эгерде мейман тосуп, үй ээси меймандар менен аралашып отурганда үй ээсинин келиндерине берилет да. Конокко мейманга негизи күң жилик тартылбайт. Ошону эске алып койгула. Бирок силер күң жиликке карчыга кошупсуңар. Карчыга эле тартып койсоңор ошол жетиштүү болмок. Карчыга өзү улук устукан да. Ирети боюнча экинчи топ Барчин тобу болчу. Барчин тобу боюнча силердики эр тараптан улуусуна, аксакалына баш анан жамбаш деп бул эң туура деп табылып атат. Андан кийинкиси жамбаш, жото жилик туура кетип атат. Анан бир гана далы менен каржиликти орун алмашып койдуңар. Каржилик улураак болот далыдан. Эми эрчи тарапты караганда силердики куймулчак, кашка жилик, анан каржилик. Негизи аял затына каржилик тартылбайт. Анан силер дагы эки күң жилик аралашып ийдиңер конокторго, кыздарга. Бул дагы туура эмес болуп атат. Анан үчүнчүсү Асыл Кежи тобу келди. Эң аксакалына төрдөн баштаганда жамбаш, анан жото жилик кетти дагы, анан баш кетти. Негизи баш улук. Бардыгы баш менен, ырыс да баш менен, дөөлөт да баш, кут да башка келет дегенде, бул жерден жаңылышып калар. Бул менимче бул өтө чоң жаңылыш. Андан кийин силерде далы кетти дагы, андан кийин эки кашка жилик кетип атат. Кайра туура эмес. Кашка жилик ал улураак. Далы деген каржиликтен да төмөн тура. Силердики эки кашка жилик, каржилик кетти аягында. Анын үчөөнүн алдында далы чыгып кетти. Бул дагы чоң жаңылыштык болуп атат да. Эпчи тарабына караганда жогортон куймулчак, жамбаш, жото бар үчөө туура келди дагы. Анан кайра каржилик тартып атасыңар силер дагы. Аял затына каржилик тартылып кетти. Бул дагы туура эмес. Каржилик эркектерге тартылат. Ай чүрөккө догулган, ошондо да чүрөктүн карабашы. Манас кыргыздын кенчи, тарыхы, бүтпөс дастаны. Манас баянын ар бир эле адам айта бербейт. Өткөн кылымда Сагынбай, Саякбай аталарыбыз айтып келген болсо, бүгүнкү муундун урпактары мурас катары улап келе жатканы кубандырат, тамшандырат. Учурда Камил Мамадалиев жана Замир Баялиев аттуу манасчылар окуучуларды чалкып жаткан Манас дүйнөсүнө жетилешмекчи. Жаратканга жанып, муну сомдон кабылдап,
баардык эпостордун барып турган өлкөнү көрсө көз тойбос, укса кулак канбас укмушу бул албетте Манас деп улуу жазуучу атабыз Чыңгыз атабыз дүйнөгө даң салып, жар салып айтып келген эмеспи? Манасчылык, жомокчулук, ырчылык деген өнөрдүн касиетине, маңызына ошого топтолсок, анткени миллиондогон ырсаптардын баардыгын ушу Ала тоонун коюнунда жашаган биздин ата-бабаларыбыз, залкар манасчылар айтып келген. Эми ушунча дүйнөдө дүңгүрөтүп турган эпостордун эгеси, төкмөлөрдүн төрөсү болгон улуу дастаныбыз ушул эл ичинде, кыргыз элинде манасчылардын оозунан төгүлүп айтылып турган. Ал эми манасчылар кандайча айтып калган? Ушул күнгө чейин манасчы деп айткан эмес. Манас деген сөздүн өзү ыйык болгон, тергеп айтышкан, жомокчу деп айтышкан, ырчы деп айтышкан. Анан бүгүнкү күндө заманга жараша манасчы деп так айтып калган учурлар болуп калды. Айта турган болсок, Манас дүйнөсү ошончолук кенен терең экендигин аттуу манасчы, жөө манасчы деп экиге бөлгөн. Кыргыз эли ошол көчмөн турмушта малды ылаң басканда, элди сасык тумоо басканда манасчылардын касиети тиет деп алып келип Манас айттырышкан. Ошо келдебек манасчы келип Манас айтканда боз үйдүн үзүк турдуктарын баары желпилдеп, бороон чапкын болуп, боз үйдүн сыртында кадимкидей ач айкырык куу сүрөнү угулуп, кылычтын кыңгырагандары, баатырлардын ач айкырыгы угулуп, согуш болуп жаткандай туюлчу экен. Баягы угуп турган элдин баардыгы касиетиңден айланайын Манас, арбагыңдан айланайын Манас деп келме келтирип, арбагына жалынып, баягы окуяга аралашып отуруккан экен. Ошондо төшөктө жаткан адам сакайып, тумоосунан айыгып, баягы ылаң баскан малдын баардыгы бир туягы чыгашасыз баардыгы аягып кетчү экен. Ошентип касиети тийчү экен ата-бабалардын айткан Манасынан. Манас бул жандуу дүйнө болгон, жандуу эпос. Ар бир доордо айтылып келген улуу касиетке эгедер. Бул Манас жалпы кыргыз элинин байлыгы, көөнөргүс дөөлөтү башка элдерде жок. Бул манасчылык өнөр эч ким тартып алгыс кыргыз элинин ыйыктыктары, баалуулуктары, айсат түгөнгүс кенчи болуп саналат. Бул дүйнө тааным өтө чексиз. Бир дагы элде жок. Оозеки дүйнө жүзүндөгү ар бир улуттун байыркылыгын ушул күнгө чейин Оозеки миллиондогон ырсат менен айтып келгендиги башка элдерден кезиктире албайбыз. Ошо чет элге чыгып калганда дагы биздин манасчынын барганынан эмес, Манас атанын даңкынан манасчыларды тосуп алган өз көзүбүз менен күбө болдук да. Чындыгында Манас улуу касиет, кыргыз элинин руханий туу чокусу деп бекеринен айтпагандыгын мына Замир бир сир айтып кетти. Бул Манасты азыр окуу жайларга, башка жерлерге ушу Манас сабактар кирип атпайбы? Ушул сабакты биз минтип сабак өтөбүз да, Манасты ким изилдеген? Чоқан Валиханов изилдеген. Манасты ким жазган? Радлов жазган. Бул мүмкүн керек рас, бирок окуучулар үчүн, студенттер үчүн бул Манасты кызыктуу өтүш өтө кызыктуураак болбой калышы мүмкүн да. Себеп дегенде Манасты кызыктуу өтүш үчүн кандай кылыш керек? Манастын окуясынан башташ керек. Манастын төрөлүшүнөн башташ керек. Манастын түпкүлүгүнөн башташ керек. Ошондо барып туруп баягы окуучуларга, вуздарга, ошо студенттерге жеткиликтүү болуп, ошол окуяны алгандан кийин барып, окуяны өзөктүү окуяларды өзүнө сиңиргенден кийин анан барып ошол бул Манасты кимдер изилдеп калган экен деген кызыгуу пайда болот да. Ошондо Чоқан Валихановдун аты Манас эпосун жазгандыгы үчүн тарыхта калып атат да чындыгында. Көрдүңөрбү? Казактын окумуштуусу. Ошон үчүн ушул нерселерди биринчи ушу окууга жеткизүү үчүн Манастын өзөктүү окуяларынан башташ керек экен. Бабаларың байыртан кайыгынан кайылган, канча жандын мойнунда артыкча милдет тартылган, күпүлдөп айса күн түндөп кереме сырлар ачылган, сөздөр мети куюлуп аяламды чапчыган, күңгүр күрөп куулуп көктөн түшкөн чагылган, бабаларың келгенде ачакырык жаңырган, ошол күндө карасаң элеси көзгө тартылган,
Kança doğrular tirilip көз алдыңдан ағылған, ар бир дорда қалың жан жомоғын айтып сағынған, ылаңдаған жан болса, епкин тиген мал болса, ошондо жомокчусунан алдырткан, жомокчусу күпүлдеп айтып берсе күн түндеп кызырдарып кайыптан, төшөктө калбай майыптан ылаңдаган мал эмес, ошондо жин чалгандар аңайыккан. Кайран энем чыйырды, Manastı tapkan biri kim, yeni kim mi barayın, makul dese yeni kim, tay torunu çavayın, barbağın dese yeni kim, kaybetim benim barayın, razı bulsun yeni kim, 99 uluya, todoy bulgun karıya, yeni kim mi barayın, elimden batan alay, Devo şentip kanı key, tay toru da budan da, kuyruğun kuşayı menden tüydemi, okuru tartçulak nokta, tay toruğa çak nokta, başka çındap sal demi, bapes tegen yeniken, kuyruğun kuşayı menden tüydemi, usu turgan bu karıga, Çıyırdının nurduğu, getelevenin bar demi, iki tize bügülüp, çıyırdının aldıra, eleken getti cügülüp, kağılayın heneke, manastı tapkan berikem, 99 karıyam, todoy volgon oluyam, o şu gündü balanın, bağın sana balayın, tay torunu çavayın, aldığa gelse tay toru, balamdın yüzün görüyün, harta kalsa tay toru, bir adamga bilgizbey, bir adamga görgüzbey, hacaldan murdan ölüyün, hadinönü görüyün, devo şenti veniken, bata sorrap dur dedi, kaylanenin çıyırdı, ala kancayıp kurkurap, karap turgan kanışka, emi batasın berdi çırkırap, haylanayın. Оба, Манас баяны жалпы катышуучуларга чоң кызыгууну жаратты. Ар бир окуучуну өзүнө арбап турду. Кыргыз барда Манас өлбөйт, өчпөйт.